Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Даяр болсок, анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин тема расмий иш кагаздары. Анын ичинен программа, устав. Балдар, өзүңөргө белгилүү болгондой, иш кагаздар экиге бөлүнөт. Биринчиси расмий иш кагаздары, экинчиси расмий эмес иш кагаздары. Бүгүн биз балдар силер менен расмий иш кагаздарын өтөбүз. Расмий иш кагаздары мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүлүүчү, сөзсүз аткарылуучу документтер болуп эсептелет. Буларга мамлекеттер ортосундагы иш кагаздардан тартып, мыйзам, указ, устав жана программалар кирет. Эми балдар, бүгүн программа деген эмне жана устав деген эмне экенин биз силер менен өтөбүз. Программа бул келечекте иштеле турган иштин болжолдуу планы. Ар бир мамлекеттик ишканалардын, министрликтин, мамлекеттин программасы болот. Программа өз ичине бир топ жылдык иш-чараларды камтып, алардын аткарылуучу мөөнөтүн белгилейт. Келип чыгуучу натыйжалар аныкталат. Мисалы балдар, адам жашоо турмушунда бир жылдык, бир айлык, бир жумалык пландар менен иш-аракет жасайт. Аларды кагаз жүзүнө жазбаса дагы бир оюнда же болбосо мээсине сактап коет. Ошосуңар эле мамлекеттер дагы же ишканалар дагы өзлөрүнүн программалары болот экен. Алардагы программалары кагаз жүзүндө болуп, ал программалар сөзсүз түрдө аткарылат экен. Программадан улам жылдык, айлык пландар түзүлөт. Бардык иштердин аткарылышы боюнча отчеттор тиешелүү жерлерге тапшырылат. Устав деген эмне? Устав кандайдыр бир уюмдун түзүлүшүн же иш-аракетин аныктоочу эрежелердин жыйындысы. Же бир нерсени колдонуу, же бир ишти аткаруу тартибин белгилей турган эрежелердин жыйындысы болуп эсептелет. Устав азыркы учурда көбүнчө ишкер, иш алып баруучу ишканалардан учурайт. Анын негизги максаты иш алып баруунун негизги багыттарын баяндоо менен кайсы акча каражаттарына байланыштуу иш алып бара турганын санап берет. Кимдер тарабынан көзөмөлдөнөт, кимдерге отчет берет, иш-аракеттеринин кирешеси жана чыгымы боюнча милдеттүү түрдө билдирип турат. Мисалы балдар, партиянын уставы болот, мектептин уставы, дыйкан чарбанын уставы болот, илимий мекемелердин уставы болот. Балдар, мисалы биз окуп жаткан мектептин да өзүнүн уставдары болот. Силер ошол уставдар менен таанышасыңар. Андан тышкары кандайдыр бир мекемеге же уюмга жумушка киргени баратып, ошол мекеменин, уюмдун уставы менен таанышып, кол коюп, анан жумушка киресиңер. Программа алдын ала иштелүүчү иштердин чаралары, мөөнөтү белгиленсе, ал эми уставда ошол иштелүүчү иш-чаралардын негизги жолжоболору, эрежелери белгиленет экен. Башкача айтканда, силер жумушка кире турган болсоңор, ошол жумуштун эрежелери, жолжоболору менен таанышып туруп, уставдары менен таанышып туруп, анан жумушка киресиңер. Эми үй тапшырма балдар. Номер 14-көнүгүү. Балдар, окуу китебиңерден 19-бетти ачсаңар, 14-көнүгүүнү карайбыз. Мектебиңердин көрүнөө жеринде мектептин уставы, программасы илинип турган болуу керек. Ошону менен таанышып, программа менен уставдын айырмасын карап, дептериңерге жазгыла дейт. Силер болсо мектептин уставдары менен таанышып, дептериңерге кандайдыр бир үзүндүсүн жазасыңар. Андан тышкары өзүңөр каалаган бир партиянын программасы менен таанышып, дептерге жазасыңар. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.